Тоого барып, көлгө койгон торлорумду карап келейин. Ал жакта жылкым да жүрөт оттоп. Минип келем үйгө кайта. Бүт кармалган балыктарды чогултуп алып, буюрса кечке жакын келип калам. Көлгө жакындаса, көлдүн жээгинде толтура өлүп калган балык, анан жана өзүнүн өлүп калган атын таап алат. Түшүнбөдүм. Булар менен эмне болду? Аңчы байке, эмне үчүн могу балыктар менен ат көлдүн жээгинде өлүп жатышат? Азырынча билбейм дастан. Бирок бул көлдүн суусун ичкен болбойт. Мен бул маселени изилдегенче, сен болсо жээкке барба. Уктуңбу? Андан көрчү коңушка чуркап барып бүт элдерге айтып бар. Көлдүн суусун ичпей турсун, малды бул жака айдап келбесин. Макул? Кандайсың аңчы? Мен токой периштесимин. Бул көлгө мастан уу төгүп салган. Бул сууну ичпегиле. Силерге эми мөрөктүн суусу эле жардам бере алат. Ошол сууну болсо мастан көкөргө куюп, бир тоо кырына катып салган. Рахмат, токой периштеси деп, аңчы тоо жака жол тартат. Тоо көлүнө уу кошуп салдым. Эми элдер менен малдар баары кырылат. Ушунда биз баарыбыз желмогоз желмаян киши-жегиштер бул жака көчүп келебиз. Бул жердин кожоюндары эми биз болобуз жыргап күндө. Кеч да кирип калды. Кайсы кырлардан издейм эми мен бул көкөрдү билбейм. Ошентип тоолордун этегине конуп калат. Бул эмне эле тетиги байкушту кубалап жүрөт. Жардам берип коеюнчу буга. Жаа менен атып өлтүрөйүн аны. Рахмат сизге, аңчы. Сиз болбосоңуз бул мени жеп салмак. Сиз бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Аңчы болсо кушка бүт болгон окуясын айтып берет. Мен тоонун кырларына учуп барып, сиз издеп жүргөн көкөрдү таап берейин. Менин жардамым ушул болсун сизге. Макулбу? Болуптур, куш. Таптым, мына көкөр. Учуп барып, аңчыны бул жака ээрчитип келейин. Аңчы болсо келип алып, бир атып жүрөт көкөрдү. Мөрөктүн суусу менен көкөрдү таап бергениңе рахмат сага, куш. Кеттим көлгө. Мастандын каргасы баарын көрүп, учуп барып кожоюнуна айтып берет. Көкөрдү таап алып көл жакка баратат дечи. Сени шашпа, азыр көрөсүң. Менин суумду урдаганды.
Жардамга. Ким бул жардам сурап аткан? Каяктасың, я? Көрүнбөйсүң го эч жерден. Кандай жардам бере алам сага? Алдыга астыңда турган ташты түртсөң, мени табасың. Мен жер астында токой чалымын. Муногул бутак менен чык тышка. Рахмат сага, аңчы. Артыңан мастан келатат. Абайлай уктатып салбасын. Боз үйдү көрөсүң. Анын жанына бутактарды чогултуп кой. Бутакты басып алса угуп ыргып турасың. Анан эстеп кал. Мастан пайда болсо, бадалдарда гүлдөр бүрүшүп калат. Болуп тур тоо абышкасы. Азыр көрөт бул аңчы. Менин уктата турган сыйкырым барын билбейт да бул. Аябай уйкум келип атат. Тетиги жакта боз үй турат. Тоо абышкасы айткандай барып ошол жака конуп алайын. Бутактарды чогултуп коюп. Эми тынч эле уктай берсе болот. Мастан бутакты басып алса уга калам да. Эй, мастан, мен билем сен боз үйдүн жанындасың. Азыр жаа менен атып өлтүрөм. Кетип кал дейм сага, мастан. Өлүгүңдү гана көрөйүн, бул быйыл уктайбы я? Эй, мастан. Мастан дейм. Эми күчтөрөк сыйкыр менен колдонуп, буну уктатып, суунду алып алыш керек болуп атат. Аябай уйкусу келип, аңчы араң эле баса баштайт. Өлө уйкум келди го. Тетиги жакта гүлдөп турган бадалдар турабы? Ошол жака тоо чал айткандай барып, кичине жатып уктап салып турайынчы. Бир аз. Уктап калды. Азыр акырын байкатпай барып алып көкөрүмдү алып алайын. Мастан бадалга жакындаганда эле ачылып турган гүлдөр бүрүшүп калат. Аны көрө калып, аңчы ойгонуп кетет. Hey! Рахмат силерге гүлдөр. Менин өмүрүмдү сактап калдыңар. Меслерге. Силер үчүн аңчы ойгонуп калды. Меслерге. Эң күчтүү сыйкырым калды. Эми сөзсүз уктайт бул аңчы. Ошондо бычак менен муздап суумду көтөрүп кетем. Өзгөчө уйкум келип атат го. Такыр эле алым калбай калды. Кичине эле уктап турайынчы, кичине эле деп аңчы уктап калат. Уктадыңбы? Эми эч качан ойгонбойсуң. Ал Тайган, ал мастанды. Ай азамат Тайган, сен булдокко эмне кылып жүрөсүң? Сен кожоюнуң жокпу? Мен ит издеп жүрдүм элем. Эми менин итим болосуң да, Тайган, я? Өлүгүңдү гана көрөйүн, Тайган. Кайдан чыга калды бул? Кийимимдин баарын айрыды. Суудан да ажырадым. Аңчы мөрөктүн суусун гөлгө кошкондо, гөл бир паса тазаланып, туп-тунук болуп калат. Карачы итим, биз экөөбүз сактап калган көлгө ак куулар учуп келди. Эми элибиз коркпой эле суудан ичи берсин. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.